Ошондо кулу колун мырзасы Ибрайымдын санына коюп ушинтип ант берди. Анан кулу өз мырзасынын төөлөрүнөн 10 төө алып жөнөп кетти. Анын колунда мырзасынын ар кандай асыл буюмдары да бар эле. Ал ордунан туруп Месопотамиядагы Нахордун шаарына жөнөдү. Ал шаардын сыртындагы кудуктун жанынан кечке маал аялдар суу алууга чыга турган мезгилде төөлөрүн чөктүрдү. Анан ал: "Теңирим, Ибрайым мырзамдын кудайы, ал кызды мага бүгүн жолуктура көр. Менин мырзам Ибрайымга ырайым кыла көр. Мына мен кудуктун жанында турам. Шаар кыздары суу сузуп алганы келе жатышат. Мен кайсы кызга кумураңды эңкеч суу ичип алайын десем, ал ич төөлөрүңдү да сугарып берем десе, анда ошол кыз сен өз кулуң Исхакка дайындаган кыз экенин жана сен менин мырзама ырайым кылганыңды билем" деди. Ал айтып бүт эле Ибрайымдын бир тууганы Нахордун аялы Милканын уулу Бетуэлден төрөлгөн Ребека ийнине кумурасын көтөрүп кудуктун жанына келди. Кыз келбети келишкен, эркек жакындабаган кыз эле. Ал кудукка келип, кумурасын толтуруп алып өйдө көздөй жөнөдү. Ошондо кул кыздын астынан чуркап чыгып, "Кумураңдан кичине суу ичирчи" деди. Кыз "Ичиңиз мырзам" деди да ошол замат кумурасын ийнинен түшүрүп, колуна алып ага суу ичирди. Кыз ага суу ичиргенден кийин "Төөлөрүңүздүн да суусуну кангыча сузуп келип берейин" деди. Анан ал ошол замат кумурасындагы сууну аштоого куя салып, кудукка кайра чуркап барып, анын бүт төөлөрүнө суу сузуп берди. Жолуна теңир батасын берген бербегенин билгиси келгендиктен, ал киши унчукпай кызды таң кала карап турду. Төөлөр суу ичип бүткөндөн кийин ал киши салмагы жарым шекел алтын болгон шакекти жана салмагы 10 шекел алтын болгон 2 билерикти алып чыгып, мындай деп сурады: "Кимдин кызысың? Айтчы мага, атаңдын үйүндө биз түнөгөнгө орун барбы?" Кыз ага Нахордон төрөлгөн Милканын уулу Бетуэлдин кызымын деп жооп берди. Анан дагы мындай деди: "Бизде жем чөп көп, түнөгө да орун бар." Ошондо ал киши башын ийип таазим кылып, теңирге табынып мындай деди: "Мырзам Ибрайымдын Кудай теңирине алкыш. Ал менин мырзамды өзүнүн ырайымы менен акыйкатынан куру калтырбаптыр. Теңир мени түз эле мырзамдын бир тууганынын үйүнө алып келди." Кыз чуркап барып муну энесинин үйүндөгүлөрүнө айтып берди. Ребекканын Лабан деген бир тууган агасы бар эле. Лабан кудукту көздөй жанагы кишиге чуркап чыкты. Ал карындашынын салынган шакеги менен билериктерин көрүп жана карындашы Ребекканын "Бул киши мен ушинтип сүйлөштү" дегенди угуп ал кишиге келсе, ал кудуктун жанында төөлөрү менен турган экен. Ошондо Лабан ага: "Теңир батасын берген адам үйгө кир. Эмнеге сыртта турасың? Мен сага үй төөлөрүңө жай камдап койдум" деди. Ал киши үйгө кирди. Лабан төөлөрдү жайдактап, алардын алдына жем чөп салып, ага жана аны менен бирге келгендерге буттарын жууганга суу берди. Анан алдына тамак коюшту, бирок ал "Өз ишимдин жөнүн айтмайын жебеймин" деди. Алар "Айт" дешти. Ошондо ал: "Мен Ибрайымдын кулумун. Теңир менин мырзама батасын мол бергендиктен ал бай адам болду. Ал ага кой да, өгүз да, күмүш да, алтын да, кул да, күң да, төө да, эшек да берди." Мырзамдын аялы Саара картайып калганда ага уул төрөп берди. Мырзам уулуна өзүндө болгондун баарын берди. Анан мырзам менден: "Уулума мен жашап жаткан жердеги Канаан кыздарынан аял алып бербе. Атамдын элине, менин туугандарыма барып, уулума аял алып келесиң" деп ант алды. Мен мырзама: "Эгерде ал кыз мени менен келбесечи" десем, ал мага: "Мен табынган Теңир сени менен өз периштесин жиберип, жолуңда чат. Анан сен менин уулума туугандарымдан, атамдын элинен аял алып келесиң. Сен менин туугандарымдыкына барып келгенден кийин менин антымдан кутуласың. Эгерде алар беришпесе, анда да антымдан кутуласың" деген. Мен бүгүн кудукка келип: "Теңирим, мырзам Ибрайымдын Кудайы, эгерде сен менин жолумду ачкан болсоң, анда мына мен кудуктун жанында турам. Суу алганы келген кызга кумураңдан кичине суу ичирчи" дейм. Ошондо ал мага: "Сен да ич, төөлөрүңө да сузуп берейин" десе, анда мырзамдын уулуна Теңир белгилеп койгон кыз ошол дедим. Ичимден Кудайга ушинтип айтып бүт эле Ребекка келди. Анын ийнинде кумурасы бар экен. Ал кудукка келип суу сузуп алды. Ошондо мен ага: "Мага сууңдан берчи" дедим. Ал ошол замат кумурасынын ийинен чүрүп: "Ич, төөлөрүңө да сузуп берейин" деди. Мага да берди, төөлөрүмдү да сугарды. Мен андан: "Кимдин кызысың" деп сурадым. Ал Нахордон төрөлгөн Милканын уулу Бетуэлдин кызымын деп жооп берди. Ошондо мен ага шакек менен билериктерди бердим. Анан мен Теңирге башымды ийип таазим этип,